Boom Show берүүсү өз чыгарылышын баштайт. Адаттагыдай сиздер үчүн бүгүн жагымдуу жана кызыктуу чыгарылыш даярдап койдук. Сиздерге жагат деген ойдобуз. Жакшынакай Гүлипа Жана Адилет. Биз баштадык. Биз менен бирге болуңуздар. Дүйнөдөгү жылдыздар менен жакшы отношенияда анан кийин буйрус ошо байки аркылуу болуп чогуу аракет кылып атабыз. Келинчегим кичине даш деп ийет да, алла кичине эмоциональный. Даш деп ийгенде анан кийин эсиме келип үйдү көчтө уруп каласың. Бийлеп акча табышабы, мисалы Кыргызстанда мүмкүн ошо? Кыйыныраак. Студия ачышат, окуучулар окуучулар жаңы чыгып бир жерге барып бийлеп койсоң уже баары жарылат, баары жыргайт эле прям ойме да. Ошондой учурлар болуп баштаган. Жан көтөрүлүп баштаганда биз акча көп таба баштадык да. Ошонун артынан башталды баары. Ошонун акчадан башталды. Негизи Максат Токтоналиев жакында рэпер да болот. Боз чоң азыр барып колуңду зат дейт азыр. Айтпайсызбы? Гүлипа, мен курстарга жазылдым да, бийлегенге. Мында болот экен да. Аны бийлейт экен да. Туура эмес эле бийлеп атасың сен. Кандайча туура эмес? Курстарга барып атпайбы? Курстан эч нерсени үйрөтпөйт экен азыр, билесиңби? Мисалы, сен аны коюп, азыр бүгүн бизге конокко Максат Токтоналиев келет. Максат Токтоналиев? Ооба, ошодон жакшылап сурап калсаң болот. Кеттик анда, жакшынакай маек куралык, бий жөнүндө сурайлык. Бул жигит жок Кыргызстанда бир дагы клип татылбайт. Ырчылар менен иштешүүдө жалгыз монополист бийчиби деп таң каласың. Мындан өлкөдө башка бийчи жокпу деп суроо салгандар да көп болот. Бирок чынында ар бир кыймылды Максат Токтоналиев бийге салып коет. Топ-туура бүгүн бизде конокто эң мыкты бийчи жана концерттик режиссер Максат Токтоналиев. Азыркы учурда ушундай. Всем привет. Деп эле орусча баштап атканда кайда элең да. Бийчилердин Ассаламу алейкум Кыргызстан, кандайсыздар? Баарыңыздар, сиздер кандайсыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Аман эсенсиздерби? Чай, кофе. Жакшынакай переход болуп кетти. Салам алейкум, всем привет. Айтып калдыңыз, жаңы жумуш баштадым деп. Концерттик режиссер болуп, Ошол жумушуңуз боюнча айтып кетсеңиз. Не? Бир суроону суралайын дегем да. Адилеттен биринчичи. Кызыңыз кандай, жакшы чыгып атабы? Жакшы, ушундан башташ керек да. Жакшы, кызыбыз жакшы буйруса. Бир сыйра оорудук эми баардык эле бала өтүш керек андай нерседен. Бир жумадай больницада жатып, жакын эле чыктык. Шүгүр, жакшы болуп калды. Жакшы. Акырындан. Эми концерттик режиссер Жакшы, эми бул концерттик режиссер деген бул мен көптөн бери анткени мага ишенген адамдар бар. Мисалы үчүн Нурмат Садыров, Мирбек Атабеков, Гүлнар Сатылганова. Концерт уюштургусу келет, анан сизге чалышат. Ошолордун режиссер сцены деп коет. Меники ушул сценаны катырам да. Ошо. Көптөн бери иштеп келдим аны. Канча жыл болду? Өзүм 30га чыгайын деп калдым, 40 жылдан бери иштеп. Көбүнчө сизди бийчи деп билишет да көбүнчөсү ошо. Бийчи, хореограф, постановщик, ошо багы. Хореограф, постановщик болуп баратып, ошо постановщик, тиги постановка кирип кеттим да. Кандай жетишип атасың анан? Жетишип атабыз жакшы. Жакшы, үй бүлөгө дагы көңүл бөлөсүз. Ооба, бирок эми артисттин жашоосу кичине багы үй бүлөдөн мынтип кетет, кээде тайып кетебиз да мынтип. Болуп кетет анан келинчегим кичине даш деп ийет да, алла кичине эмоциональный. Даш деп ийгенде анан кийин эсиме келип үйдү көчтө уруп каласың. Жакшы. Мисалы дүнөлүк жылдыздардан ким менен иштешкиңиз келет? Мен көптөн бери максатым бар. Дагы бир максат ошондой. Көптөн берки мен негизи Ариана Грандеге постановка койгум келет. Биз азыр бир байкебиз бар, мировой звездалар менен иштешет. Мисалы үчүн жакында Назиман келет, ошолор менен дагы. Мисалы үчүн чакырат да көп эмелерди. Акцент келет, багы дүйнөдөгү жылдыздар менен жакшы отношенияда, анан кийин буйруса ошо байки аркылуу болуп чогуу аракет кылып атабыз. 2020 Америкага барып келебиз буйруса, июльда. Максатка жетүү үчүн башка жылдыздар менен таанышыш керек турбайбы, Жок, андан максатка жетиш үчүн ошо азыр постановкалар жакшы коюш керек болот. Биз жакында эле эмеге
Central Asia's Got Talent деген уккансыздар, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан. Биз ал жерден полуфиналдан финалга чыкпай калдык. Негедир, бирок жакшы эле эмелер болду. Ошол чаян айынан чыкпай калдыңыздарбы? Не болот деп кол. О, боже мой. И момда отурган вообще өлбөй экен азыр. Бул сизге заказ берет жакында, ошо концертине. Кандай болот? Бул концертине заказ берет. Концерттен заказ. Ошол үчүн түшүп келген да. Всё. Ошол буюрса, мысли потерял. Эме Central Asia'да айтып аткам, полуфиналга чейин чыктык, жакшы эмелер болду, постановкалар жакшы коюлду, анткени биз иштедик. Аракеттендик, аябай эле жакшы аракеттендик. Сонун эмелер болду. Что, көрүп койсоңуздар болду. Көргөнбүз. Көрдүңүздөр. Кандай десек, балет эткенбиз. Ошо буюрса, жакшы, ошо баягы СМС голосованиядан өтпөй калдык биз. СМС голосование болуш керек болчу, бирок кыргызчасын кандай айтат билбейм, лучшая тройкага кирдик да. Эң мыкты 3 катышуучу. Эң мыкты 3 катышуучуга кирдик. Анан ошондон как-то өтпөй калдык, билбейм, эмне болуп кетти. Жакшы. Мисалы да дүйнөлүк тасмалар бар, бийчилер тууралуу. Кыргызстанда ошондой тартыла турган болсо, кимди режиссер деп көрөт элеңиз? И актерлорду. Так, дагы бир жолу айтканчы мен. Мисалы Кыргызстанда Паукты ойлонуп атып. Кыргызстанда бийчилер тууралуу тасма тартылса, кимди режиссер деп көрмөксүз? Билбейм. Америка Кошмо Штаттарында бар эмеспи? Шаг вперед деген. Уличные танцы дегенчи ошондой. Мисалы үчүн да 3 кино, бий боюнча 3 кино тартылып келатып, үчөөтөн токтоп калды. Эмне үчүн? Ушул 9-8 жыл аралыктын ичинде. Эмне үчүн ошо билбейм, анткени биз баягы ал кездерде эчтекени түшүнбөйбүз да. Бирок мага ошол кинолор тартылып келатканда эле съемкалар жакчу эмес да. Жаккан эмес да. Анан негизи бий тарапта ошо башкача тартылыш керек. Бий тарапта мисалы үчүн дагы бир кино башталган, ал жерде болгону 20% бий, 30% бий, ошо калган баары эле романтика да. Ушундай сыяктуу болуп кеткен. Мага жаккан эмес, бирок ролум бар болчу ал жерде деле. Башкы роль? Жок. Терс каарман болчумун да. VLB жакшынакай командаңыз бар болчу. Алар азыр каякта? Азыр алар бирөөсү көбү спецмен кетишти да. Биз бул жактан Эрмек, мен, Куба үчөөбүз алдык бий чөйрөсүндө. Калган бардыгы. Чубак байкебиз? Ал VLB эмес. Ал VLB-нин окуучусу болуп калат. Эме болсо, бирөөбүз Америкадабыз. Ошо, ушундай. Бирөө үйлөнүп, эме го. Бир отурушта бирөө кетсе, мен да кетем дегендер чыга баштайт го. Ушундай сыяктуу болуп калганда, ушундай болуп калганда бирөө мен спецмен иштедим, анан тиги башталды дедим. Брейк бийлечүсүз, туурабы? Брейк. Ушул жерден бир сальто жасап бербейсизби? Разминка кылыш керек. Разминка кылыш керекпи? Разминка кылыш керек. Эми кылса болот, но как-то оңоюраактары как сделать? Сальто, Шпагат отура аласызбы? Жок, шпагат отура албайсыз. Шпагат болбойт, Жок, шпагат болбойт. Могу колбасына. Меңиздер, Макс Токтоналиев эфирдин аягына чейин. Бир нерсе кылабыз азыр, бир нерсе кылабыз. Уже сүйлөй бергиле десең. Эң жакшы. Акча жаатында сурасак. Акча жаатында кандай болот бийчилердики? Бийлеп акча табышабы, мисалы Кыргызстанда мүмкүн ошол? Кыйыныраак. Студия ачышат, окуучулар. Окуучулар. Мен в основном жанагындай постановкалар менен ачтым. Негизи мен өзүм бий жагынан эле табам. Жакшы эле, шүгүр эле. Анткени буга просто келиш керек да. Ушул Кудайга шүгүр деңгээлибиз бар эле. Билбейм, өзүмдү моңойтпой эле коеюн. Ошондо сиз окутпайсыз, анткени деңгээлиңиз жете элек. Жок, наоборот. Окуткан меники ашып кеткен. Меники башка жактамын. Окуткандар, мен өзүм хореографтарым бар, школамда келишет, хореографтарым иштейт. Бул суроо бергеним азыркы учурда Кыргызстанда, ошо Бишкек шаарында көп кишилерди билем да. Кичине эле бийлеп коюп, анан өзүнүн баягы мектебин ачып кетет, курстарын ачып кетет, анан ошол жаатында акча табат. Ошол туурабы? Негизи өзү да. Мен билишимче, эме мен айтканда, заманбап бий менен айтканда туп-туура. Бизде заманбап эмелер жок, школалар жок. Заманбап бизде жанагындай училище аркылуу жок.
мисалы үчүн хип-хоп школасы жок да бизде, туурабы? Башка өлкөлөрдө бар. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө ача албайт. Ача албайт, анткени алар хип-хоп школадан өтүш керек. Аларда диплом болуш керек. Менде мисалы үчүн эч бир диплом жок, би хореографический диплом жок. Анткени мен народный би бийлебейм. Народныйга барып баяктан алсам деле болот диплом. Мен хип-хоп бийлейм. Менин культурам американская культура болуп калат да ошондо. Ушундай болуп калат. Анан эми кандай десем, мен школа ачып эметип атып, башка бирөө келип, сен школа ачпашың керек деп айтууга болбойт. Анткенге болбойт, потому что биякта алынай школа жок, өзүнүн правиласы жок, өзүнүн закону жок. Америкалык культура деп калдыңыз. Америкага барып калганда сиз ошо эшикте көчөдөн бийлегенде кандай кабыл алышат сиздерди? Америкага, в смысле, Америкага барып бийлеп калсак көчөдөн. Кантседагы культура ошол жерден келген да. Бийледик, аябай бизге ким эмелер бир американец менен таанышып калганбыз. Ак американец менен таанышып калдык. Мен биринчи жолу дейт, истинный эме менен азиат менен таанышып атам деди да. Хип-хоп чөйрөсүндө жүргөн. Анан кийин биз хип-хоп бийлесек, аябай таң калышат. Алар таң калышат. Азиаттар хип-хоп. Азыр уже ошол учурда 2013-2014. Ошол учурларда кичине эмерээк болчу. Азыр мисалы үчүн Instagram деген нерсе катуу чыгып кетти да 2013-төн баштапчы. Instagram катуу чыгып кетти. Ошо Instagram аркылуу азыр эч кимге деле жаңылык эмес да, азиат хип-хоп бийлеп атсачы. Ал учурда жаңылык болчу. Би деп калдык, кеңестер. Бийлелик анда. Эскерте кетели, бүгүн бизде конокто Максат Токтоналиев. Сизди көчөгө чыкканда кандай таанып, автограф алып, сүрөткө түшүшөбү? Сүрөткө түшөт. Кантседа Максат Токтоналиев канча жылдан бери бийлеп жүрөт? Туурабы? 15 жыл болду. 15 жыл болуп калды. Вау. Жакшы экен. Анда биз биринчи жолу сүрөткө түшкөндө кандай сезимдер болду эле? Биринчи жолу көчөдөн көрүп, "О, Макс!" депчи. Жыргам да, өлө жыргам. Атайын көчөгө чыкчысыз да. Кичине таанымал болуп барсың, атайын көчөгө чыгып сүрөткө түшсө экен депчи. Келди, таанып сүрөткө кетсе жаман болду элечи. Эмне чыкпай койду деп. Жылдыз орусу болду элесиз. Өлө болгон да меники. Меникинде жылдыз ору эч кимде болгон эмес. Ал кандай болду эле ошондо? Кишини карабай калдыңыз беле? Жылдыз орусунда эмне болуп калган да, биз эми багы жаңы чыга баштаган учурлар, анда жаңы чыгып бир жерге барып бийлеп койсоң уже баары жарылат, баары жыргайт эле прям ойме да. Ошондой учурлар болуп баштаган. Анан негизи орусчаны мен 18 жашымда үйрөнгөм, орусча сүйлөгөн ишенесиңер. 18-19 жашымда. Анан ал учурда орусча деле сүйлөй алчу эмесмин, сүйлөчү эмесмин депчи. Орустар бир эметем, тунчукпай эле эметип, высокомерно думали все высокомер. Ошо анан ал учурда бир жакшы эметип баштаганда, жаңы көтөрүлүп баштаганда биз акча көп таба баштадык да. Ошонун артынан башталды баары. Ошонун акчадан башталды. Негизи эме келгенде, мисалы үчүн жылдыз болуп, мисалы сени бирөө жакшы көрүп эметип атса, может быть, андай болмок эмес, акча болбогондо. Кеңестер, сөздү азайталык. Биз сиздер үчүн рубрика дардап колдук. Сиздин сүрөтүңүздү алып чыгып көчөдөн сурадык. Биздин шаар тургундарынан бул ким, эмне кылат элеңиз бул менен бир бөлмөдө калып калсаңыз деп. Кеңестер, кызыктуу жооптор болот, андыктан көрөлүк. Ну, это танцор тоже. Я же говорю, на лицо я их знаю, но имена не знаю, честно. Сүрөтүн тааныйм, бирок атын билбейм. Үйүңөргө конокко барып калды, эмне кыласыңар? Эчтемге. Кетирип саласыңар же үй жыйнатасыңар же коноктойсуңар? Эмне кылмаксыңар? Ну, мындай келген элестете албайм мен. Макс. Да, Макс. Таныйм. Максат или Самат? Максат. Танцор. Макс Токтоналиев. Эмне кылат? Бичи. Макс Токтоналиев болсо керек эле. Максат фамилиясын билбейм. Дастан белем. Тааныбайтмын. Макс Токтоналиев. Так, бул Бичи, Максат. Тааныбайм. 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 Жок, билбейм. Бичи, билбейм атын. Да, вообще да. Öyle жаман келе саштараны. Хип-хоп культура деп атасыз. Эмне үчүн рэп жагын тандап кеткен жоксуз? Канчадагы 15 жыл мурун рэп жагы кичине азыраак болчу да. Ал учурда жана 50 Cent эмнемдер аябай эметип атканда, кичине рэп. Кигастар бизде эметип жүргөндө биз деле кызыгып жүрдүк.
Мисалы үчүн азыр Жаныш Майыр таанысыздар да. Жаныш. Албетте. Эмедеги элимне дейттеги. Жаныш экөөс чогуу ошо рэп бир экөөсү рэп жазчубуз. Үйүндө отуруп алып. МС Жаныш, МС Максат деп чыкылмак экенсиз. МС деген болчу да. МС. Бегиш менен Баястан ордуна барып чыкылмак. Анан ушинтип биз астынан эме кылчубуз да. Орусча өсүп калган бала болчу, анан ал только орусча жазчу да. Орусчасын жаттап мен читете төрчүм. Анан мынтип эле мондай эме петличка сыяктуу эме менен жаздырып алчубуз рэп кылып, анан кийин бер жакка кой укчубуз. Эле жакпайчы угуп. Эң жакшы. Бум шоу эскерте кетчү нерсе. Бүгүн бизде конокто эң мыкты бийчи Максат Токтоналиев, жакында рэпер да болот. О. Бул бум шоу оюнга кезек келди. Макс Токтоналиев азыр биз ойнойбуз. Оюндун шарты мындай. Менин кесиптешим сизге мага сөз көрсөтөт. Сиз ошол моментте менин мимика менен, оозумдун кыймылдаганы менен айтышыңыз керек сөздү, түшүндүрүп беришиңиз керек. Я. Ооба. Азыр музыка коём, сиз эч нерсени укпайсыз. Мен сөздү түшүндүрүп берем. Эгер 30 секундтун аралыгында сөздү түшүндүрүп бере албасаңыз, сизди мындай жакшынакай шок Жакшылап сүйлө, жакшылап айт. Жакшыраак түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Сиз дагы кеттик, анда музыканы коеюн. Колум зырдай баштады. Бийчилерге кандай музыка коебуз? Улатабы? Я. Ага, кеттик. Страус. Жакут. Страус. Страус. Да. Жакшы. Фломастер. Филомастер. Филомастер? Жакшы. Фокус. 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 Так, Оператор. Оператор. Абсент. Оператор. 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 Ап. Оператор. Оператор. Ап. Калганын айтчы. Ап. Макс. жакшы эле эсти, аман эсен. Эме жанамда эле урат келдигимде муну. Всё. Улантабыз Макс. Бажасы. Мондай. Ыйламаңыз Макс байке. Кеттик, улантабыз. Акыркы сөз, Ооба, акыркы сөз. Дүкөн. Ток. Дүкөн. 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 Коркок. Дүкөн. 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 Айтпайсызбы, дүкөн? Мен вообще уккан жокмун сени. Дүкөн. Запарили. Блин, бул нечи. Кеттик. Всё. Кеттик. Улантабыз. Эми алмашабыз. Макс Токтоналиев мол кол менен эми бийлей албай калды. Жакшы элеби Макс байке? Блин, жаман үй. Алдың беле мындан. Ток алдың беле. Ар бир конок келген сайын алат. Дүкөн болчу да. Дүкөн деле. Ооба, дүкөн болчу. Кеттик. Даярмын. 30 секунд. Котурга. Кеттик. Макс байке, кеттик. Музыканы. Музыканы койдуңбу? Кеттик. Давай. Кетти музыка? Угулган жок. Бизге. Макс Токтоналиев. Макс Токтоналиев. Маршрутник. Макс Токтоналиев. Майга сутлив. Макс Токтоналиев. Маршрутник. Макс. Манты. Макс. Май. Макс. Май. Макс. Май. Макс. Май. Токтоналиев. Макс Токтоналиев. Май. Макс Токтоналиев. Май.
Макс Тоқтаналиев. Май. Нет, Май. Макс. Малефисента? Мен. Май. Макс Тоқтаналиев. Макс Тоқтаналиев. Макс Тоқтаналиев. Камера. Камри. Камера. Камри. Нет, камера. Тамби. Камера. Камера. Да. Камера. Бухгалтер. Бухгалтер. Пух. Бух. Пух. Бух. Пух. Галтер. Пах. Бухгалтер. Пух. Пав. Пух. Бухгалтер. Бухгалтер. Ага. Бухгалтер. Окей. Бухгалтер. Пул. Бухгалтер. Бугати. Бугатти. Бугатти. Электр. Oldu. Улантабыз. Квитанция. Квитанция. Танция. Танцы. Квитанция. Квитанция. Панс. Квитанция. Нет. Салдың ақша. Квитанция. Нет, квитанция. Банктан ақша алу. Салдың ақшаны, шығардың квитанция. Банктан ақша алу. Смотри. Банктан ақша алу. Квитанция. 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 Болды. Бір көм қап тұр бұлай. Жаңа қап тұрады кеден болды. Мұздатқыч. Бутылка. Мұздатқыч. Бутарка. Муз. Бук. Мұздатқыч. Бугатти. Мұздатқыч. Бутылка. Мұздатқыч. Тілеген. Ага, сүрөт. Жоқ, сүрет емес, холодильник. Холодильник. Жоқ, холодильник. Музей. Мұздатқыч. Театр. Мұздатқыч. Пери. Пери. Вот. Окей. Екі сөз бар ма дағы? Кеттік. Клоун. Ток. Нет, клоун. Ток. Клоун. А? Ага. Клоун. Клоун. Боз үй. Боз үй. Бут. Ток. Боз. Бут. Үй. Боз үй. Боз үй. Нормально айтпайсыз ба? Оғызыңызды чоңырақ ашсаңыз? Боз. Чоң. Чоң. Аз барыпты қолыңды зарт дейді азыр. Айтпайсыз ба? Боз үй. Бүтті оқшайды, Шеш алмай алдың ба? Жақсырақ Сіз шеш беріп қойыңыз. Боз үй деймін. Боз үй. Боз үй десем. Бум шоу. Ең жақсы позитивті шоулардың бірі. Бізде қонақта Макс Тоқтаналиев. Улантабыз. Аны бияқтан. Дүйнөдө эң күлүк эмне? Күлік? Ат. Ат. Ой. Ой. Дүйнөдө. Бұл транспорт жақтан ба? Же Негизи эле. негизи. Ой. Океандагы эң чуңкур жердин аталышы? Билбейт ким? Марианский жалап. Мариан чуңкуру. Билбейт кем. Океандын эң чуңкур жери? Билбейт ким? Булуттар атмосферанын кайсы бөлүгүндө болот? Атмосферанын билбейт кем. Ең жақын атмосферада болот го дейм. Жа гидросфера деген жерлеринде? Испаниянын борбору? Испаниян болон Бразилия. Вообще андай. Реал Мадрид. Испаниянын борбору. Ромео жана Джульетта романынын автору ким? Билбейм. Шекспир. Асан Абдулмаев. Билбейт кем. Билбейм. Адамдын организминде канча пайыз суу бар? 3%. 70%. Адам организмде канча пайыз суу бар экен? 5 литр кам бар экен билем. 90. 80.
Сиз социалдык баракчаларда көп отурасызбы? Активдүү эле колдоносуз, Ал жактан комментарийлерге кандай жооп бересизби же жооп бербейсизби? Комментарийлерге жооп бербейм. Эми кандай десем, жакшы комментарий болсо жооп бересиң да. Жаман болсо өчүрүп коем. удалить этип туруп дегене блокировать этип читем. Көп ошондой катталуучуларыбыз. Ооба, мен көрсөтөйм блокировкаларымды. Подписчиктериңизден көп, Ошондой болуп кетет. Биз Инстаграмга сиздин социалдык барактарыңызга кирип, баракчаларыңызга комментарийлерди чогулттук. Жакшы, жаман. Ошолорго азыр быйтыкчылардын жардамы менен сиз жооп беришиңиз керек. Түшүнүктүү. Просто показывай. Ооба. Көрсөтөбүз жөнүндө. Кеттик анда. Биринчи комментарий мындай калтырган экен. Сауле НРВ деген. Мага мен өзү жакты, аябай эле сонун бала экен дейт. Эң жакшы. Куба 90. Сонун бийлейт ушул бала деп жөнөткөн экен. Комментарий Сонун бийлейт депти. Ой. Ооба. Эң жакшы. Кийинки комментарий. Гулира деген айым калтырыптыр. Көп ийгиликтерди багындыра бер. Кыргызстанды ар дайым сүрөп тур дейт. Калпак менен келишиңиз керек болчу да, Максат байке. Ошончо керек болчу. Кийинки комментарий. Садырбеков. Азаматсың, Макс дейт. Максат Садырбеков эмеспи? Эң жакшы. Ушунда бияк тартат, камера тартат да, бияка. Кийинки комментарий. ПТГ. Максатик деп калтырган экен. Сен жылдыздуу жигит экенсиң. Жылдыздуу жигит? Максатик. Бияка дегенчи, бияка деген. Макс эмес, Максатик экен. Максатикпи? Балабы же кызбы белгисиз. Чындыгында. Бирок бала окшойт. Бала окшойт? Бала болсо адам да алды эле. Айтып кой. Эң жакшы. Кийинки комментарий. Ыймандуу кыз дейт. Улуту кыргыз. Жакшы бийлейт, эл таанып калды. Өнөрүң өркүндөп, чыгармачылыгың өссүн. Ийгилик каалайм дейт. Азаматсың. Ыймандуу кыз деп калтырган экен. Мени ыймандуу кыз деппи? Жок, бул аты. Атыбы? Улуту кыргыз. Монтейин өткөм да. Тамаша. Так. Жакшы жазып койду. Жакшы жазыптыр, эми кийинкилери кичине мындай терс. Терстери кеттиби? Анда даяр болуңуздар. Жакшыларга буяка турайын, Бакыт Баянбеков. Макс, дагы эле адатың калбаптыр. Мектепте кандай болсоң ошо ойдон калыптырсың дейт. Мектептеги досуңуз окшойт. Нормально. Экинчи Эламан Мамасадыков дейт. Кичине эркектей болбойбу, калжаңдабай, маймыл го дейт. Үнү менен чыгардыңыз, бул быйтыкчаны. Нурай Асатова. Ушу жакпайт да деп калтырып койгон экен. Ушу жакпайт да? Бирок белгисиз да кимге айтылган, ушу деп айтыптыр да. Балким ушу өнөрү, ушу барбы? Ушу. Кеттик. Арстанбеков дейт. Ушу бийлегенди деле билбейт, өпкө. Өпкө? Ооба. Каяктан болосуз, Максат? Талас деген барбы? Эң жакшы. Герой Ханов деген. Эркек болгондон кийин эркекче жүрбөйсүң. Эркек болгондон эркекче жүрбөйсүңбү? Муну алып койгула. Мындай жүрүп кол. Ой. Анан көрсөтөбүз. Эң жакшы. Кеттик. Нурай Асатова дейт. Экинчи комментарий Нурай Асатовадан. Кийинкиси. Ушудан аллергия дейт. Өзүн бирдеме сезип алат. Түшүнүксүз комментарий чындыгында. Ошо сиз өчүрүп койгонуңуз билинет экен, терс комментарийлер таап алган жокпуз көп. Көчөдөн ушундай сөздөрдү айтып калабы, Макс байке? Көчөдөн ушундай сөздөрдү айтып калабы, комментарий жазбай өзүңүз? Жок. Мисалы үчүн эми багы көп эле адам айта албайт го дейм, жаман. Балким ушул эле терс комментарий жазган адамдар жашоодон сизге жакшынакай мамиле кылышат, Мен балким мисалы үчүн мындай болот да. Мен негизи адамга жамандык кылбайм. Мен жамандык кылган өзүм жаман көрөм. Мисалы үчүн өз ишимди кылып жүрө берем. Бирөө мага жамандык кылып эметем десе, менен баягы ответка деле көп деле кылбайм, если там багы эмеде комментарий дейм да. Анан если көчөдөн келип бирөө асылып атса, анан кантип анан туруп бересиң. Туруп батыл чыгарып коесуз. Сразу. Кеттик. Эгер жашоодо ушундай терс каармандар жолукса сиздерге Макс Токтоналиевдей болуп, бий батылынан чыгарып утуп коюшуңуздар мүмкүн.
Ошо? Бум шоу программасы Макс Токтоналиев бизде конокто. Бум шоу программасы бүгүн бизде конокто Макс Токтоналиев. Макс байке, азыр сиздерге мектептин суроолорун берет. Мектепте кандай окудуңуз эле өзү? Же бийлеп эле жүрчү элеңиз? Жо, мен негизи жакшы эле окучумун. Жакшы эле окуп келатып, эми отличник болчумун. Мугалимдерим эметсе көрсө деле азыр айтат. Отличник болчумун. Болуп келатып эле, андан баягы кичине переходной возрастта меники Кичине тая баштады. Сыйгалам. Анда кеңиз ошону текшерелик биз. Азыр менин кесиптешим Гулипа сиздерге суроо берет. Мектептин жакшынакай программасындагы болгон, балким 5-класстын, балким 9-класстын суроолору болушу мүмкүн. География сабагынан кандай элеңиз? География сабагынан География сабагынан берет экенбиз анда. Всё, география сабагынан. Кеттикпи? Кеттик. Кыргызстанга акча башкан. Бул нерсе география сабагында көп колдонулуп, карталардын жыйындысын түзөт. Бул глобус. Ой. Көп колдонулуп, бул нерсе көп колдонулуп. Көп колдонулат. Ал жерде карталардын жыйындысы. Атлас? Эң жакшы. Джакарта кайсыл мамлекеттин борбору? Джакарта. Я не знаю. Индонезия. Индонезия. Балиге барган жок белеңиз? Жок, кайдан мен эптеп эле Турцияга барып келдим, эс алган. Бишкектен чыга албай жатсам. Жок, көп эле жерге бардык эми баягы мондай эс алып Бали деген нерселерге эми жаңы үйлөндүм го. Да, алдыда бардыгы. Аянты боюнча дүйнөдөгү эң узун өлкө, эң чоң өлкө. Аянты боюнча чоң өлкө. Аянты боюнча Россия. Жакшы. Эң узун дарыя? Эң узун Чу дарыясы. Эң узун дарыя. 3 тамгадан турат. Нил эмеспи? Эң жакшы. Кыргызстандагы эң бийик чоку? Эме. Эверест койсо. Эме. Ооба, Баткенде жайгашкан да Эверест. Тянь-Шань? Ой? Жок. Жок. Сиз утуп алганда эмне болот? Жеңиш болот туурабы? Жеңиш чокусу. Жеңиш чокусу? Билет бересиз? Кыргызстанда жеңиш чокусу? Ооба. Эме билген эмесмин, кечип болотчу, жок. Кеттик, анан кийинки суроо. Ош областында канча район бар? Так, Ош областында райондорду бөлгөндө 7. Дүйнөдөгү эң бийик чоку. 7 район бар экен. 7 район. Мындай варианттар жок беле? Жок да. Хотя бы мейли. Дальше. Эң дүйнөдөгү эң бийик чоку. Дүйнөдөгү. Дүйнөдөгү. Аябай оор сөз да. Эң бийик чоку. Жана эле айттыңыз го. Эме? Баткендеги точь? Эме. Эверест. Эң жакшы. Всё, эң бийик. Эверест эмне? Тянь-Шаньдан чоң балы? Бийикпи? Эмне болду эми? Жок, эң жакшы. Тянь-Шаньдан чоң эмес негизи. Дүйнөдөгү эң терең көл? Ысык көл. Дүйнөдөгү терең көл. Их очень много, я не знаю. Байкал. Эң чоң океан? Кайсынысы деп ойлойсуз? Тихий го дейм. Туура. Эң жакшы. Дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекет? Эң кичинекей мамлекет? Биздики эмеспи? Жок, биздикинен да кичинекей бар. Бар бекен, э? Ооба. Башкыртамасын айтсаңар да. Хош. В. В? Я не знаю. Ватикан. Ватикан? Каякта? Токтогул кеси кайсы областта жайгашкан? Токтогулда эле да. Токтогул область эмес да. Ой, Токтогул, Жалал Абадта да. Токтогулдуктар. Өзүнчө эле токтогул. Канча материк бар? 1, 2, 3. Ой, санап атасызбы ушундарды? 1, 2, 3. 5? 6. Жакындадыңыз, чындыгында. Дүйнөдөгү эң чоң көл? Көл, озеро. Прошу прощения. Билбейм аны. Каспий. Азияны Европадан бөлүп турган дарыя? Азыр. Машинада бар ошол атын. Азыр.
Азиядан Европаны бөлүп турган бөлүп дарыя. турган. Бөлүп турган дарыя. Советтер доорундагы машина бар го. Ошонун атынан Волга. Ой, Волга деп коем. Жок, Волга эмеспи? жок. Не путать эту. Жок, ал бар. Бул айткан туура эле. Бирок Волга эмес, Волга башкасы. Башкасы, Жигули маска. эме эмеспи? Черное море, может? Жок. Эме море эмес дагы. Деңиз эмес да, деңиз эмес да. Дагы бар болчу, Велосипедтер дагы бар болчу андай. Мойтоп тебет го. Урал. Урал. Эң жакшы, эң жакшы. Жакшы. Жакшы эле Ойлойм, окуйсуз. Максат Токтоналиев суроолорго жакшы эле жооп берди. Жакшы эле, Эң нормально. башкысы Айверест Тянь-Шандан кичинекей деген суроого эң жакшы жооп болду. Чындыгында. Ошо Бумшоу программасы бизде конокто Максат Токтоналиев болду. Эң жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Максат Токтоналиев. Максат. Онда эме болуп туруш керек да. Эффекттер Огоньдар болуш жасалып керек да. Эң жакшы. Азыр биз сиздерге суроо беребиз. Кыскача суроо. Блиц опрос деп коебуз. Сиз тезирээк жана чын жооп беришиңиз керек. Же болбосо тандашыңыз керек. Үчүнчү вариант жок болот, эки эле вариант болот, туурабы? Тандаш, эмнени тандайм? Ооба жок, же бир вариант айтасыз. Болду. Ооба жок. Азыр мен окуйм, солор түшүнүктүү болот. Кеттик. Will be же Show Dance Studio. Show Dance. Дайыма эле бийлей керек, дайыма эле бийлей бермек белем деп бизнес ачуу оюңуз бар беле? Бар. Мигель же Игорь Дружинин. Экөө эмес. Тандаңыз бирөөсүн. Экөөнү тандаш керек, а? Мигель. Мигель. Бийлеп жатып травма алдыңыз беле? Ооба. Балет бийлейт белеңиз? Бийлемекмин. Бирөөнүн ачуусун атайлап келтиресизби? Жок. Бий менен байыса болобу? Болот. Кызды болгондо көзүңүзгө жаш алдыңызбы? Алам. Ачууңуз келип окуучуларыңызды катуу уруштуңуз беле? Көп жолу. Жактырбаган ырчы менен иштештиңиз беле? Жок. Чын жооп. Жактырбаган ырчы менен? Иштештиңиз беле? Жок, иштешпедим. Бийлебей эле кой дегендерди кайра тиймеге салдыңыз беле? Бийлебей эле кой дегендерди кайра тизмеге. Черный список деп коет мындайча айтканда. Кара тизмеге. Ооба. Кара тизмеге. Тотем жаныбарыңыз барбы? Тотем? Не ал? Түшүнүктүү. Жок. Көз тиет дегенге ишенесизби? Ишенбейм ага. Салмак кошуу үчүн дары ичтиңиз беле? Ооба, ичкем. Джонни же Аска? Джонни же Аско? Джонни же Аско. Бирөөнү тандашыңыз керек? Джонни. Татуировка коем деп. Экөө тең менин досум. Бирөөнү тандашыңыз керек. Экөө тең досум. Кантип? Жок. Нет, досторум билбейм мен. Джонни экөө тең. Эң жакыны ким ошондо? Экөө тең. Вот ишенесиңерби? Вот Адик, Джонни, Аско, Макс. Бул жерде суроо Джонни же Аско? Баары бирдей да. Бирдей. Татуировка коем деген оюңуз барбы? Жок. Кимдир бирөөнү турадыңыз беле? Турагам. Эч ким көрбөсүн деп СМС өчүрдүңүз беле? Ооба. Central Asia Got Talent же танцы на ТНТ? Central Asia Got Talent. Күн же түн? Күн. Бизнес шоу же бум шоу? Бум шоу? Бум шоу эң акыркы суроого эң туура жооп берди. Бум шоу бүгүнкү чыгарылышта Максат Токтоналиев эң жакшы. Адилет, Максатты карасаң аябай сонун жигит экен, Үй десең үйдө ата, бий десең бийлейт, иште десең иштейт. Бизге дагы келип сонун майк куруп берди. Ооба, чындыгында баарына жетишет экен, бирок көз убагында мектептен география сабагынан жетишпей калган окшойт. Ошондуктан Макс кичине география сабагын окуп коюңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү бум шоу чыгарылышта мына ушундай кызыктуулар болду. Дайыма сиздер менен Гулипа жана Адилет. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнгө чейин. Капец сөмстүштү. Жылуу маанай тартуулаганды аракет кылабыз. Сиздер менен дайыма эле Гулипа. Чего готовы? Девчонки. Девчонки? Гулипа же, мен бийлегенди үйрөнүп баштадым деп коюңуз. Стоп, Гулипа же. Гулипа да эле айтчы. Уят койгой. Всё. Апа да кой койгон жол. Гулипа апа? Всё. Мен кышайган жокмунбу? Камера. Ошо да камерасын кышайта алып эле.